мен кайдамын? Эмне, мен бул жерде жалгызмынбы? Жок, жалгыз эмесмин. Салам жаңы дос. Жаңы дос? Дароо чоожайын айтайын. Тетиги жүндүк кабыгы жок бизди суши бардан алып баратат. Ооба, консерва заводко алып баратат. Эмне, ал жак жаманбы? Сен чын эле жаңы доссуң. Заводдо балыктар томат соусунун астында өлүшөт. Жана майы дагы бар. Кыскасы, биз артка суши барга баргыбыз келет. Сен дагы барасыңбы? Эмнеге суши бар? Сен эмне? Ал жакка мыкты балыктар келет. Бул жүндүү бизди томат менен аралаштырып салганга чейин качканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул ким? Балам, аларды укпа. Айдоочу бизди өлтүрүүнү каалабайт. Ал бизди куткарат. Кайда? Сөзүмдү бөлбө. Суранам. Жаңы балык деген дүкөндөн айдоочу сени алып чыкканы? Сенин оюңда жаңы дегенди түшүндүрбөйт. Аларга ишенбе. Айдоочу сага зыян келтирбейт. Бул деген суши бар. Бул деген акыркы мүмкүнчүлүк. Качышыбыз керек. Жаңы дос, сен биз мененби? Мен билбейм. Секир! Качып кет. Сени ким сактайт анан? Жок! Жыйынтыгында сом туура айтыптыр. Айдоочу жакшы болчу экен. Жамандык каалабаптыр. Ал аларды эркиндикке кое берди. Деңизге. Бул окуя ыйса жана ар кандай ойлордун, түйшүктөрдүн курчоосунда калып, туура тандоо кыла албаган адамдар жөнүндө болду. Бизди Кудай жараткан. Анын биз үчүн мыкты планы бар. Эгиздер аларды суши барга алып барбаган үчүн айдоочуну жаман деп ойлой беришти.